musulman adamlar köpçülüğümüz azırkı күндө тобоккел кылабыз, Аллах Таалага тобоккел кылабыз деп айтабыз, бирок чынында тобоккелибиз алсыз. Көпчүлүк адамдар да жада калса тобоккели дагы жок да. Негизи тобоккел деген бул эң чоң ибадаттардан. Мындайча айтканда ар бир ишиңди Аллах Тааланы эстеп турсаң, Аллах Таалага таянып, Аллах Таалага тапшырып туруу бул жүрөктөн. Ошол сезим болуу бул эң чоң ибадаттардан. Бирок көп учурда көпчүлүк адамдар муну кайдыгер карайт да. Көбүнө бир жумушунда айлыгы бар болсо стабилдүү. Чынында ошого таянат. Мисалы айлыгы кечилип калган болсо, айлыгы токтоп калган болсо, кандай жашоо болуп кетет деп элестете албайт да, кандай болот, эмне кылам деген. Же болбосо дагы башка бир жумушу бар, ошонусу болбой калган болсо, болду эми кандай кылат экен, кандай жашоо өтөт экен, кандай күн өтөт экен дегендей эметет. Анткени ал эмне толук түрдө ошого жүрөгү менен таянып алган. Же болбосо кандайдыр бир иштеринде, бир жумуштарында бир таанышыга, бирөөгө таянып алган. Ошол кылбай койгон болсо, ошо аркылуу жумушу бүтпөй калган болсо, болду. Кандай кылам, эмне кылам деп айласын таппай калат да. Не ал анткени Аллах Таалага тобоккел кылган жок, ал не ал ошол себептерге таянып атат. Чынында Аллах Таалага тобоккел кылган адам кандай болот? Мейли мына сен жумушуң менен иштеп атасың, айлыгың бар, ал себеп катары кылып атасың. Бирок айлыгың үзүлүп калса, эмне эч качан коркпош керек. Аллах Таала ырыскы Аллахтын колунда. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва фис самаи ризкукум." Силердин ырыскыңар асманда дейт. Биздин ырыскыбыз Аллах Таалада. Аллах Таалага тобоккел кылдым. Иншалла аракетимди кылсам, Аллахтан жардам сурасам, Аллах Таала ырыскынын башка эшиктерин ачат. Бул болбосо башка эшигин ачат. Анткени бардыгыбыздын ырыскыбызды Аллах Таала өлгөнгө чейин жазып койгон. Чынбы? Бул жерден болбой калса, бул жерден башка себебинде кылсаң, себептерин кылып туруп аракетин кыл. Жүрөгүнөн таянып алган адам эмне ошонусу болбой калса эле чөгүп, эмне кылам, кантип күн көрөм деген көп адамдардан көрөсүң. Ушинтип эми кандай күн көрөм, эмне кылам, башыма ушундай түшүк келип калды депчи.